Только көлдүктөр киргенге болот бул жерге. Ооба. Башка жакка турат эми. Көлдүктөр кирет деп бөлбөсүн антип. Айтып кой брат, эми алдыгын ким алдына Биринчиден, мынакей президенттин указы бул жерде айтылып турат. Ысык-Көл областынын калктуу конуштарынын тургундары тоскоолдуксуз кирет деп турат. Бул бир. Экинчиден, санитарный норма боюнча биздин пансионатка өзүбүздүн эс алуучулар көп болгонго байланыштуу сырттан да көп келип, пирстерибиз көтөрө албай сынып, жаракат алып, эс алуучулар андан сырткары канализациялары жарылып, туалеттерибиз көтөрө албайт. Ошол себептен могу мыйзам менен иштеп атабыз. Ысык-Көл областынын калктуу конуштарынын тургундарын тоскоолдуксуз киргизип, ошону менен иштеп атабыз. Эми ушул жерден бир суроо. Только көлдүктөр киргенге болот бул жерге. Ооба. Башка жакта чүй, нарын, талас киргенге болбойт. Президенттин указы чыкканда пансионаттын ортосунда тосмолорду алгыла деп. Алынды. Жөн эле алып коюп киргизбегениңер менен какая разница, жөн эле алып койгонуңар. Бир килейип балдар туруп алсаңар тосуп уялбайсыңарбы? Неге уялбайсыңар ушундай кылып тоскондо? Көр керекти мына көз. Неге биздин эмиште кеш жок? Бечаралар түшкөн жерге түшүшүбүз керек экен. Биз дагы эл барган жерге баргыбыз келет, эл түшкөн жерге түшүшүбүз керек. Андай кылып бөлбөгүлө силер. Бул жерде эч нерсеңер жок экен. Эмне? Байлар бул жакка түшүп, акчасы жоктор бул жакка түшүш керек экен.